Шукран лакум. Урматтуу президент мырза, сизге терең ыраазычылыгымды билдирем. Ушул бизди жана биз ушу жалпы делегациябызды кабыл алып жатканыңызга, биз үчүн сиз менен жеке жүз көрүшүп отуруу чоң сыймык. Эң алгач сизге бир тууганыңыз улуу даражалуу Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаяндын жылуу саламдарын сизге жеткирип коюуну уруксат этиңиз. Ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарынын премьер-министри, вице-президенти Шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактумдун дагы ысык саламдарын сизге жеткирем. Ошондой эле улуу даражалуу Шейх Мансур бин Заид Аль Нахаян, Бириккен Араб Эмираттарынын вице-президенти, премьер-министринин орун басары жана президенттин иштери боюнча министринин ысык саламдарын да сизге жеткирем. Урматтуу президент, ушу биздин сапарыбыздын алкагында сиздердин өлкө менен болгон бир катар макулдашууларга жетиштик. Өзгөчө белгилеп кете турган нерсе бул ошол энергиянын кайра жаралуучу булактарындагы тармагындагы долбоорлор, тактап айтканда ал күн энергиясын колдонуу же болбосо ушул суу энергетикасын колдонуу долбоорлору болсун, бул багытта дагы жакшы макулдашууларга жеттик. Ошондой эле Эмираттык Маздар компаниясынын Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги менен жалпы кубаттуулугу 2,6 же 2,8 гигаватт кубаттуулуктагы энергетика долбоорлорун ишке ашыруу боюнча кызыктар экендигибиз боюнча макулдаштык. Маздар компаниясынын кызыктарлыгын далилдеген меморандумга кол коюуну биз ушул сиздин декабрь айындагы 28-чи климаттык саммитке катышууңуздун алкагында кол коебуз деп макулдаштык. Мен ойлойм, бул макулдашууга кол коюу ушул сиздин жана бир тууганыңыз урматтуу Бириккен Араб Эмираттарынын президенти Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаяндын катышуусунда болуусу зарыл деп эсептейм. Ошондой эле урматтуу президент мырза, ошол күн энергетикасын колдонуу станциясын курууга Ысык көл областынан жер дайындаганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бул боюнча биз урматтуу энергетика министри менен дагы кеңири талкуу пикир алмаштык. Ошондой эле урматтуу президент мырза, бизде бул Абу Даби Портс компаниясында дагы Кыргыз Республикасында долбоорду ишке ашыруу боюнча кызыктарлыгы бар. Ал долбоор боюнча Кыргызстан менен ошол кошуна Кытай өлкөсү жана Бириккен Араб Эмираттарынын ортосундагы соода алмашууну кеминде 3 же 4 эсеге чейин көбөйтүүгө багытталган долбоор жана ой пикирлери бар. Ошондой эле урматтуу президент мырза, биз ушул эки ошол чек арада жакын жайгашкан чекиттерди өнүктүрүү жана жүк ташуучу машинелердин санын көбөйтүү боюнча өзүбүздүн пикирибиз бар. Ошол сунуштарды дагы биз Кыргыз тарабына жеткирдик. Ошол биздин Бириккен Араб Эмираттарындагы Абу Даби Портс компаниясы сиздердин кошуна Кытай өлкөсүндөгү жакын жайгашкан ошол логистикалык борборду башкаруучу компания болуп дагы эсептелет. Урматтуу президент мырза, бул мен ойлойт элем эң алгачкы жана биздин кадамдар деп, жана кийинки кадамдар буюрса мындан дагы бизге көп мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка кошуна өлкөлөрү менен соода алмашуусунун көлөмүнү көбөйтүү жана ошол чек арага жакын жайгашкан аймактарды өнүктүрүүгө багытталган дагы жакшы долбоорлорду ишке ашырабыз деп ойлойм. Абу Даби Кыргыз инвестмент компаниясы боюнча биз бүгүн Кыргыз тарабы менен жолугушууларды өткөрүп, ал жерде биринчи директорлор кеңешинин отурумун өткөрүү боюнча макулдаштык. Кыргыз тарабы бизге ошол компаниянын негиздөөчү келишимдин долбоорун бизге берүүгө, жакынкы арада берүүгө макул болду. Биз ошол долбоордун акыркы нускасын алгандан кийин буюрса биринчи директорлор кеңешин өткөрүүгө даярбыз. Бириккен Араб Эмираттарынын элчилиги боюнча сизге терең ыраазычылыгымды билдирем.
азыркы учурда биздин элчибиз ошо Бириккен Араб Эмираттарынын тышкы иштер министрлиги жана Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги менен тез арада элчиликти ачуу боюнча ишти алып баратат. Бириккен Араб Эмираттарынын президентинин Кыргызстанга болгон сапары боюнча сизге ошол чакырууңузга терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле улуу даражалуу Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян дагы сиздин чакырууңузга аябай көңүл буруп, жакынкы арада буюрса ишке ашат деген ишеничтемин. Ошондой эле урматтуу президент, сизге ушу Бириккен Араб Эмираттарында климаттык 28-чи саммитке чакырууну кабыл алып катышууңузду ырастаганыңыз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошол жакта дагы бизде жакшы мүмкүнчүлүктөр, эки тараптуу мамилелерди талкуулаганга жакшы мүмкүнчүлүктөр болот деп ишенем. Ошондой эле урматтуу президент мырза, сиздин бир тууганыңыз Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян менен биргеликте эки өлкөнүн ортосундагы соода алмашуунун көлөмүн жогорулатуу боюнча сиздердин бизге берген багыттарыңыздар буюрса сиздердин колдооңуздар менен ишке ашат деген терең ишеничтемин. Ошондой эле бүгүн бизди кабыл алып, ошол сиз менен жеке жүз көрүшүүгө мүмкүнчүлүк бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылыгымды билдирем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кыргызстанга кош келдиңиздер. Сиздер менен мен бүгүн жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Биздин өлкөлөрдүн ортосундагы саясий диалог жана кызматташтык ырааттуу өнүгүп келе жатат. Бириккен Араб Эмираттары Кыргызстан үчүн боордош өлкө. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө бардык шарттар түзүлгөн. Бириккен Араб Эмираттары араб ааламында биздин негизги соода өнөктөш болуп эсептелет. Мисалга алсак, ушул жылдын 6 айында эле өлкөлөр ортосундагы соода жүгүртүү 92 миллион АКШ долларын түзгөн. Албетте биз үчүн бул да чек болбош керек, муну дагы жогорку деңгээлге чыгарышыбыз керек. Жеке менчик ишкерлерди шыктандыруу аркылуу биз соода алмашуунун көлөмүн 500 миллион жана андан кийин 1 миллиардка долларга чейин чыгарууга жеткирсек болот. Ал үчүн мүмкүнчүлүктөр бар. Сиз дагы Кыргызстан менен кызматташ үчүн жооптуу министр катары чоң салымыңызды кошосуз деп мен терең ишенем. Кыргызстан жана Борбор Азия өлкөлөрү менен булуңдагы араб өлкөлөрүнүн ортосундагы кызматташуу ушул жылы жаңы тепкичке көтөрүлүп чыкты деп айтсак жарашат. Буга далил катары ушул жылдын 19-июлунда Жидда шаарында Борбор Азия менен араб булуң мамлекеттеринин кызматташуусу кеңешинин биринчи саммитин белгилесек болот. Ушул жылдын 1-июнунан баштап Wizz Air Abu Dhabi авиакомпаниясы Абу Даби менен Бишкек жана Ош шаарларынын ортосунда түз аба каттамдарын жүргүзө баштады. Бул жагдай жарандарыбызга саякаттоого, туризмдин келип кетишине жакшы өбөлгө түзөт. Эки өлкөнүн ортосундагы аба каттамдардын көбөйтүү тууралуу мен Абу Дабиге болгон иш сапарымда бир тууганым улуу даражалуу Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаян менен акыркы жолугушуубузда макулдашкан элек. Өткөн жылы Абу Дабиге болгон иш сапарымда улуу даражалуу Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаянды Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келип кетүүгө чакырган элем. Кыргызстан эли Шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахаянды чыдамсыздык менен күтүп жатат деп жеткирип барасыз деп үмүттөнөмүн. Бул сапардын мазмундуу бөлүгү бышып жетилип калды деп ишеничтүү айта аламын. Аталган сапардын алкагында Абу Даби Кыргыз инвестмент биргелешкен холдингдин ишмерлүүнүн расмий башталышын жана Шейх Заид атындагы кайрымдуулук уюму тарабынан курулуп жаткан Ислам академиясынын ачылышын арнасак болот. Абу Даби Кыргыз инвестмент биргелешкен холдингдин компаниянын расмий каттоосу уланып жатат. Бул процесс тездирээк аяктоо үчүн директорлор кеңешинин биринчи отурумун өткөрүп, башкы директорду дайындаш керек экен. Андыктан сизге директорлор кеңешинин биринчи отурумун жакын арада өткөрүүнү сунуштайт элем. Биз ушул жылдын 6-июнунда Бириккен Араб Эмираттары менен жетишилген инвестициялык келишимдерди практикалык ишке ашыруу боюнча маселени талкуулоо боюнча ведомство аралык жумушчу топ түздүк. Жумушчу топту биздин экономика министри Данияр Амангелдиев мырза жетектейт. Ал бул жерде жок экен, бирок ага тапшырма берилген. Бул киши сиздер менен тыгыз иштешип мага реалдуу түрдө отчет берип турат. Биз Бириккен Араб Эмираттарынын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин ачылышын күтүп жатабыз. Элчиликтин ишмердүүлүгү эки боордош өлкөнүн ортосундагы тыгыз жана
жемиштүү кызматташууга өбөлгө түзмөк. Элчилик үчүн Бишкек шаарынан жер тилкесин аныкталып, жер тилкенин тийиштүү документтери сиздерге жиберилген.